Адатта кеч киргенде организмде мээнин активдүүлүгү төмөндөп, жүрөктүн кагышы жайлап, кан басымы азайып, дем алуу басаңдайт. Ал эми уйкусуздукка кабылган адамда бул механизм тескерисинче иштейт. Эмне үчүн жана аны калыбына келтирүү тууралуу Айдис айтып бермекчи. Нарушение сна и бессонница тоже они чуть-чуть понятны. Уйкусуздукту алгач эки типке бөлүп кароого болот. Биринчиси адам такыр уктай албаган учур болот. Экинчиси уктап, бирок түнү ойгоно берген адамдарда болот. Уйкусуздуктун себептери түрдүү. Кээ бири аз кыймылдап чарчабагандыктан болушу мүмкүн. Көбүнө эсе адамдар стресске кабылуусунан улам уйку жоголот. Мындай учурда өзүнүн сүйгөн иши менен алектенүүнү сунуштайм, анткени ал нерсе адамдын жан дүйнөсүн эс алдырат. И человек может проснуться. Уйкусуздуктун себептеринин бири күндүзү сарсанаа болуп, дем алуусуз иштеп, урушуп талашып жүргөн адамдардын нерв системасы көпкө чейин тынч албайт. Бул жагдай көпкө кайталанса, уйкусуздукту жаратат дейт дарыгерлер. Есть такая вот часть причин. Туура тамактануу албетте чоң ролду ойнойт. Уйкунун алдында көп тамактануу организмди кыйнап, ашыкча салмактуулукка түртөт. Орто эсеп менен адам бир күндө 7-8 саат укташы зарыл. Бир чети уйку маселесине келгенде ар кимдики ар кандай болгондуктан дарыгерлерге көрүнүшү керек. О наличии которого человек не знает. Кофе, алкоголь, никотин. Булар уйку режимине мүмкүнчүлүк бербеген нерселер. Кечкисин ичилген кофе адамды уктатпайт. Алкоголь башында уйкуга мас кылганы менен кийин көп ичкен адамдын уйкусун качырат. Никотин да ушундай сапатка эдигер. Адамды физикалык жана психологиялык жактан калыбына келүүгө жана уйкуну нормалдаштырууга йоганын жардамы чоң экенин адистер белгилешет. Уйку жок учурда азыркы маалда йоганын жардамы менен биз кутулсак болот. Негизи эң биринчи азыркы заманбап бир багыттардын бири бул ресторатив йога деп айтылат. Ал деген калыбына келтирүү, бул жанакы психикалык жактан, жан дүйнөнүн кыйналуудан жана булчуңдардын кысылышынан алып келе турган ар бир ооруну дагы жана уйкусуздукту дагы арылуудан жардам бере турган бул направление да. Күнү жакшылап бутубузду ысытып алып, булчуңдарын жибитип алып, акырындык менен колубуз менен алдыга өтөбүз дагы бутубузду чоюп артка тартабыз. Эң биринчи бул тизеңи сол жакка кетиш керек дагы, согончоңузду өйдө жакка коебуз. Эч качан согончок менен тизени бир линияда койбойбуз. Колубуз менен акырындык менен астыга умтулабыз дагы. Эгер жамбаш булчуңдары сизге көңүл жакшы койсо, акырындык менен колубузду артка тартабыз дагы, төшөбүз менен ылдый түшөбүз. Бул позицияда эң эле негизгиси бул стресстен, депрессиядан жана арылууга жардам бере турган бирден бир көнүгүүлөрдүн бири. Саламатта калыңыздар, ден соолуктарыңызга кам көрүп, жан дүйнөңүзгө көңүл буруңуздар.